27 майда Түп районунда Китепкана күнү салтанаттуу түрдө белгиленип, Китепкана кызматкерлеринин эмгеги даңазаланды. Иш-чарага ардагерлер кеңешинин төрагасы Мирбек Баркалбасов, айыл аймактардан келген китепканачылар жана Түп район акиминин орун басары Эрмекан Дүйшөбаева катышты. Түп район акиминин орун басары Эрмекан Дүйшөбаева куттуктоо сөз сүйлөп, китепканачылардын коомго кошкон салымын баса белгиледи. Ал баалуу белектерди жана ардак грамоталар тапшырды. Көчү айылынан келген Бурул Маматкулова айымга 43 жылдык эмгеги үчүн Түп район эмгек каарманы наамы ыйгарылды. Ошондой эле райондук маданият үйүнүн жана Элебаев атындагы китепкананын атынан баалуу белектер, ыраазычылык каттар тапшырылды. Иш-чара Кыргыз Республикасынын эл артисти Ырыскан Кашкарбаева баштаган райондук маданият үйүнүн кызматкерлеринин чакан концерти менен коштолду. Намаскар, урматтуу бүгүнкү китеп сүйүүчүлөр, урматтуу китепканачылардын жамааты, биздин Элебаев атындагы райондук китепкананын жамааты. Бүгүн 27 май китепканачылар күнү. Бардыгыңыздарды кесиптик майрамыңыздар менен Түп райондук мамлекеттик администрация башчысы Аким Каныбек Маматбековичтин атынан куттуктайбыз жана өзүбүздүн администрациянын да коллективдин атынан куттуктайбыз. Китепканачылардын бир жыл бою биз менен иш-чараларга катышкан ар бир көз ирмемдерди сиз көрүп атасыздар. Facebook баракчаларынан, биздин өзүнүн администрациянын баракчасынан, өздөрүнүн баракчаларынан баарыңардын. Анан бир жыл бойку жасалган ошол иш-чараларда силердин креативдүү мындай бир жаңы сунуштар менен, жаңыча баракчалар менен жасап өттүңөр да, ар бир райондун иш-чарасында силер кур эмессиздер. Жакында эле мисалы үчүн улуу жеңиш күнүн морики слайддардан ошол көрүп турасыңар. Ошонун ичинде дагы биздин 80 жылдык парадыбызда ошол жаңы ачылган парктын көркүн ачкан силердин китепканачылардын көргөзмөсү болду. Андан сырткары окуучуларды китепке эле тартпастан өзүңөрдүн иш-чараларыңарга да тартып келатасыңар да. Китепканага келген балдардын, окуучулардын саны аябай көбөйдү. Бул сиздердин эмгек жамааттын бир жыл бою ошол иштеп аткан өзүңөрдүн кандайдыр бир сунуштардын, кандайдыр бир мындай жаңы мамиле деп эсептейм да. Себеби окуучулардын саны көбөйдү. Мугалимдер өздөрү тартыла баштады. Биз мисалы силерге мугалимдерди бир классты чакырып берип, анан башында ушинтип иштечүбүз да. Тиги класска айтып коесуңарбы, тиги завучка айтып коесуңарбы, тиги директорго айтып коесуң. Жок, азыр өздөрү сурана баштады да. Андан сырткары могу поэзия кайрыктары, быйылкы өткөргөн иш-чара, поэзия кайрыктарынын өткөргөн иш-чарасы областта да мындай иш-чара болгон жок. Биз ошону менен мактанып кетсек болот. Ошого бир кол чаап коюңуздарчы. Себеби бүт областтын поэзия сүйүүчүлөрүнүн силер мындай көпүрө болдуңар да. Ушу биздин китепканачылар. Сиздерге чоң рахмат. Бул да бул жетекчинин иши деп эсептейм. Ошол поэзия кайрыктарынын учугун узартып, аны үзбөстөн ошол областка чейинки деңгээлге алып чыгып атат. Бул аябай чоң жетишкен. Ой жогуртүүсүн өстүрүүдө жана маданияттын калыптандыруу менен китепке болгон кызыгуусун арттырууга кошкон салымы үчүн Түп райондук мамлекеттик администрациясынын 2025 жылдын 27 майындагы 160 тескемесине ылайык Көчү айылдык китепканасынын башчысы Маматкулова Бурул Алековна кадырлуу эмгек каарманы төш белгиси менен сыйланат. Түп райондук мамлекеттик администрациясынын 27 май 2025 жылындагы 161 тескемеси менен Чоң Тогузбай айылдык китепканасынын башчысы Турдубаева Нургүл Шакеновна ардак грамота менен сыйланат. Ошондой эле ардак грамота менен Мукайлыбаев атындагы Түп райондук китепканасынын тейлөө бөлүмүнүн башчысы Марлисова Нурайым Марлисовна сыйланат. Түп райондук маданият бөлүмүнүн атынан бизде ардак грамотага Арымбаева Элмира Ургазиевна, Ойтал айылдык китепканасынын башчысы, жаштарды тарбиялоого, келечек буюмдарды үлгү бергениңиздер үчүн сиздерге ардак грамота тапшырып Мен Маматкулова Бурул Алековна аттым.
Түп районуна караштуу Көөч айылынын китепканасында китепканачы болуп иштейм. 1982 жылдан бери иштеп келатам. 43 жыл болду. Китепканабыз жакшы, окурмандарыбыз жакшы келишет. Бүгүн ушул биздин эмгегибизди баалап районубузда 27 май китепканачылардын майрам күнүнө карата жакшы иш-чара болуп өттү. Ошо эмгегибиз бааланып Түп районунун администрациясынын атынан мага ушул сыйлык берилди. Рахмат, ошо эмгегибизди баалап ошону билгендерге чоң рахмат. Мурунку совет убагында дагы окурмандар көп болчу. Чоң кишилер, карылар баары жакшы келчү. Азыр ортодон бир аз турмуш шартка байланыштуу, заманга байланыштуу азыраак келди. Анан эми кайрадан азыр көбөйө баштады. Окуучулар келишет. Бир күндө келген окуучу балдар кээде 2 жолу келишет кайра. Мектептен тарап келатып дагы келишет, анан үйлөрүнө барып дагы келишет. Ал жерден сүрөт тартышат, китептерди окушат, жомок китептерди. Пластилинден ар түрдүү нерселер жасашат. Урматтуу кесиптештер, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, баардыгыңарды бүгүнкү китепканачылар күнү менен чын дилимден куттуктайм. Китепканачы деген ушу илгертеден калган кесиптердин бири экен. Ушул кесипти аркалап өмүр бою ушу өмүрүнүн баардыгын китепкананын ачылышына, элдин билим алуусуна, билимге болгон умтулушуна салымыңарды кошуп келесиңер. Сиздерге чын денсаулык, узун өмүр каалайм.